Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан экономика бөлүгү жана мен Азамат Акелеев. Кыргызстанда ар бир 2 иштеген жаранга бир пенсионер туура келет. Жалпы пенсионерлердин саны 560 миң киши. Социалдык фонддун бюджети 14-жылы 37 миллиард сомду түздү. Жакында социалдык фонд пенсиялык системаны реформалоо боюнча жаңы концепциясын сунуштады. Бүгүнкү күнү бул система Кыргызстанда солидардык түрдө түзүлүп, бир топ туруксуз жана адилетсиз катары эсептелет. Негизги кемчилиги бул социалдык төлөмдөрдүн тегиз эмес чогултулушу. Анын ичинде эң негизги ордук бюджеттик кызматкерлерге жана расмий катталган мекемелердин ишчилерине гана жүктөлүшү. Мисалы, аталган категориялар бардык төлөмдөрдүн дээрлик 97%-ын түзүшөт. Ошол эле убакта айлык төлөөчүлөргө жеңилдик берилип, алар бир гана пайызын төлөп, бирок жалпы пенсиялык төлөмдөрдүн 67%-ын алышат. Бул жөнүндө пенсионерлердин коомдук мүчөсү мындай дейт. Сектор сельскохозяйственный. Айыл чарба сектору социалдык фондуна жалпы төгүмүнүн болгонун 0,9%-ын төлөйт. Индивидуалдуу өндүрүүчүлөр 1,5-2% төлөшөт. Социалдык төлөмдөрдүн негизги үлүшү жумушчулардын жана бюджетниктердин мойнуна түшөт. Бирок бюджет бардыгына бирдей мыйзамга ылайык бөлүштүрүлөт. Мындай тең салмаксыздык башка да льготтук категорияларга таандык. Мисалы, Кыргызстанда 2650 персоналдык пенсионер бар. Алар жылына 300 миллион сом пенсия алышат. Бул киши башына орточо эсеп менен 113 миң сомду түзөт. Судьи, правоохранительные органы. Соттор, укук коргоо органдары, саясий кызматкерлер жана инвалидтер социалдык фондго төлөм кылышпайт. Ошондуктан шарттар кайрадан каралыш керек. Анткени пенсиондук система жакырчылыкты азайтуу жана адилеттүүлүк принциптерине негизделиш керек. Эгер системада бардыгына эле жеңилдиктер жана льготалар бериле берсе, ал система эффективдүү аткарылбайт жана туруксуз болот. Мындан тышкары соцфонд 1,5 миң сомду түзгөн пенсиялардын базалык бөлүгүн жашоо минимумунун 4 эсе көп алган пенсионерлерден алып салууну сунуштап жатат. Жалпысынан көз карандысы адистер бул сунушка макул, бирок көрсөткүч катары жашоо минимумунун эмес, орточо айлыкты алууну сунушташат. Почему работающий гражданин должен платить? Эмне үчүн иштеген адам орточо тапканынан көп төлөш керек? Бизде негизи солидардык пенсиялык система. Бул пенсиялык системага ылайык азыр иштеп жаткан адамдардын төлөнгөн акчалары азыркы пенсионерлерге берилет. Ошондуктан пенсиянын минималдуу көлөмү жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимумдан төмөн болгондо кепилдик берилиши керек. Бул биздин конституцияда жазылган, бирок өкмөттүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша деген эскертме бар. Ошол эле учурда бизде пенсионерлердин жарымынан көбү жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимумдан төмөн пенсия алышат. Мындан сырткары жаңы концепцияда аялдардын пенсиялык жашын 60-ка жеткирүү, пенсияларды жыл сайын индексациялоо, пенсия алуу үчүн минималдык стажды киргизүү жана коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунушталат. Бирок пенсиондук системанын туруксуздук маселесин чечүү үчүн эң негизги реформа дагы эле толук түрдө аныкталган эмес. Бул жалпы социалдык төлөмдөрдүн солидардык же тегиз эмес жана туруксуз түрүнөн жеке топтоого, орусча айтканда накопительный түрүнө өтүшү дагы эле так жана толук ачыкталып берилген эмес. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.